Шейх Солих Фаузан хафизахулла мындай дейт: Фақад ясуму саим, ораза адам ораза кармап, ва яштадду жууху ва атшуху, ачкачылыгы, сууга чаңкоолугу күчөшү мүмкүн, чарчашы мүмкүн, ва яштадду таъбуху ва лейса лаху ажрун индаллахи азза ва жалла бисабаби аннаху, сууга чаңкаса дагы, ач колсо дагы, ушундай кыйынчылыкты көрсө дагы орозонун соогун албай калышы мүмкүн дейт. Аллах тааланын алдында эч кандай сооп жазылбайт. Себептери бар. Кандай десе, саллата лисанаху фил каламил харам, арам нерселерде тилин бошотуп койду. Жалган айтуу, ушак айтуу, гыйбат айтуу, жалган күбө берүү, мына ушундай нерселерге тилин бош коюп койду. Ва саллата назараху аля надарил харам, көзүн дагы таштап койду. Арам нерселерди көрүп тыйган жок. Ва саллата уднай аля истимаил мухаррам, кулагын дагы төшөп койду арам нерселерди угууга, музыка, ушундай сыяктуу нерселерди. Ушак тугат, гыйбат тугат башкалардан. Фахада фил хакика лам ясум ва иннама тарака таам ва шараб фақат фахуа ятаб била фаида. Бул чындыгында орозу туткан жок. Бул тек гана тамактан жана суусундуктан тыйылды. Ал пайдасыз чарчоодо дейт. Фасияму яшмилу жамиа хадил ашия. Орозу деген бардык нерселерди камтыш керек бул нерселерди. Сиямул батн анил акл ва шурб ва саирил муфтират. Ичиштен да, жештен дагы бардык орозону ачып коюучу нерселерден тыйыш керек. Кулакты угуудан, арам нерселерди угуудан дейт. Арам нерселерди көрүүдөн, арам нерселерди сүйлөөдөн, жаман сөздөрдү. Ушуларды тыйганда гана ушул орозо туура болот.